Сузак районунун мурунку Гавриловка азыркы Орто Сай айылында 28 январга оогон түнү 52 жаштагы аялдын жансыз денеси жакындары тарабынан өз үйүнөн табылган. Маркум жалгыз бой эне болгон. Эрезеге жеткен эки уулу Орусияда эмгектенишет. Жакындары ал кимдир бирөөлөр тарабынан сабалган деп күмөн санашууда. Айылдаштары келген учурда денеси канга боелуп жатканына күбө болушкан, жана милиция чакыртышкан. Ага сону кылдым ага, үйдө элем. Сен кел. Мен карындашым токмоктоп кетиптир деди. Кирсем раматылык чалкасынан жаткан экен. Сол жак капкара. Сол колу жазылып атыр, ушундай ойдон турган экен. Анан келе 10 мүнөткө жетпей биздин айылдагы айыл өкмөтү участкойго чалдым. Сен кирмелесиң, алып келесиң, бар жоң алып кел. Бизде өлүм болуп атат. Анык эле киши колду. Себеби экспертче берип атпайбы? Мээге кан уйган, эки кабырга сынган. Бул деген нерсе жестокий баягы өлүм да. Маркум номер 51 Сатыбалды Жээнбеков орто мектебинде башталгыч классынын мугалими болуп 20 жылдан ашуун эмгектенген. Ишине так, жоопкерчиликтүү жана ашыкча сөзү жок деп эскеришет. Ошондой эле ушул кезге чейин кесиптештери же коңшу колоң менен бир пикир келишпестик орун албаганын жакын кошуна катары жашап келген кесиптеши билдирет. Эжеке аябагандай жоопкерчиликтүү, ишине тың, ар бир ишке көңүл бөлгөн мугалим эле аябай жакшы сапаттар менен эсибизде калды эжеке. Атайын качылык менен өлтүрүп коюштур да аны. Эмне себеп болгонун билбейбиз да. Эмне себептен аны умут өлтүргөнүн билбейбиз. Мындайга ушундайга бара турганына жол жок эле да. Ал эч бир себеп таба албайм. Маркум кече акыркы сапарга узатылган. Мындай үрөй учурган кылмыш аталган айылда алгачкы жолу орун алганын айыл башчысы билдирет. Учурда элеттиктер арасында коркуу пайда болгон. Бул окуя адилеттүүлүк менен тыкыр иликтенип, кылмышкерлерди табуу талабын коюшууда. Бул сайыздын убагында ham болгон эмес бизде. Азыр демократиянын убагында ham болгон эмес да. Ошол мына 4 күндөн бери биздин жарандар азыр уктоодон коркуп атат. Мен айтып атам, кече мурда күнү 3 күн айтып атам ушул жерде. Самасут кылбагыла. Мамлекет бар, бийлик бар, орган бар. Ушулар териштирсин. Азыркы тапта соттук медициналык экспертиза жүргүзүлгөн, иликтөө иштери уланууда. Ал эми Жалал Абадда кылмыштуулук азайды делгени менен оор кылмыштуулуктун саны өскөн. 28 январ күнү кечки саат 14 чамасында Сузак районунун Орто Сай айылында ошол жансыз аялдын денеси табылган. Бул окуя боюнча Сузак районунун ыкчам тергөө тобу жана Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги барып окуя болгон жерге кароо жүргүзүп, азыркы учурда бул кылмыш боюнча ыкчам тергөө амалдары жүрүүдө. Салыштырганда былтыркы жылкыга алганда бизде азыр 40 күндүк атайын анализ бар да. Анализге караганда бардык көрсөткүчтөр боюнча азыр бир гана өзгөчө оор кылмыштардан башкасынын баары саны азайган. Жалал Абад облусу боюнча узаган жыл ичинде 2086 кылмышчы катталса, анын 90%-нын бети ачылган. Жакында эле аталган райондо мыкаачылык менен өлтүрүлгөн факт катталган. Анда кылмышка шектүү деп кармалган тарап каракчылык кылуу максатында кирип, үй ээсин өлтүрүп, жубайы жана кызынын денесине оор жаракат келтирген. Нурзат Көчүмкулова, Руслан Абдумиталип уулу, Нур Ньюс, Жалал Абад.